Өткөн жылы 2025-2028 жылдарга балдар укугу жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 104 төзкемесинде белгиленген милдеттерди аткаруу максатында Борборубуздагы Касым Алыбай Алинов атындагы Республикалык балдар китепканасында бүгүнкү ааламдашуу заманында жаштардын келечегине кам көргөн бир катар маанилүү иш-чаралар аткарылып келе жатат. Эми ошо иш-чаралардын өткөзүп аткандын эң өзгөчөсү бул мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга. Мына бүгүн өкмөттөн дагы 104 тиркеменин атайын буйругунун негизинде иштеп келатабыз. Бизде мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга мурун эле ушул көп жылдан бери эле иштешип келатат, атайын координаттар бар да. Анан бүгүнкү өзгөчөлүгү Америка элчилиги Кыргызстандагы алардын каржылоосу менен камкор инклюзивдүү билим берүү борбору ачылган. Бул мурдагыдан айырмасы көбүнчө жаңыча инновациондук техникалар менен жабдылган, мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга ал жерде ар түрдүү сабактар болот, мастер-класстар болот, алардын ошол атайын бирдемкелерге мындай жөндөмдүү колдорунун моторикалары иштеп, бир аз физикалык кичине болсо да көнүгүү болсун, анан өздөрүнүн дагы көңүлдөрү ачылат, анан ошону үйрөнүп алып, мастер-класс кандай жагдайда болот, ар түрдүү шаймандардан көп нерселерди жасашат. Балдар үчүн атайын ылайыкташкан, алардын манжаларын иштетүүчү көнүгүүлөрдү аткаргандай жабдуулар менен өздөрү каалагандай буюмдарды жасоого шарт түзүлгөн. Адистердин айтымында аярдуу балдар сезимтал келишет да, айткан жана көрсөтүп берген нерсени бат кабыл алышат. Алар англис тилин үйрөнүшөт, компьютерди үйрөнүүгө мүмкүнчүлүктөр бар. Анан көз азиздер окурмандарыбыз үчүн атайын Braille арипиндеги адабияттар бар. Мурун бул адабияттар бизде жок, атайын китепканаларында болчу. Мына 5 жылдан бери бул бизде атайын бурч ачылып, Braille тамгалары боюнча эң өзгөчөсү чет тилинде Braille тамгасын окушчу. Бүгүнкү күндө кыргыз ариптери менен кыргызча басылып чыгып атат Braille тамгасынын адабияттар. Ошол эле мүмкүнчүлүгү чектелгендердин укугу боюнча Кыргыз Республикасынын кодексинин негизинде буларга атайын укуктары бар. Ошол кыргыз орус тилинде бар. Анан кыргыз классик жазуучуларынын Мукай Элебаевдин чыгармаларынан бар Узак жол, Төлөгөн Касымбековдун Келгел чыгармасы, Чыңгыз Айтматовдун балдарга арналган декандарлары, көп Токтосун Самединов, Каныбек Жунушевдун балдар адабиятынын акындарынын ырлары бар. Балдарга ошо тарбиялык мааниси чоң. Буну жөн балдар менен кошо, окурмандарыбыз менен кошо, мүмкүнчүлүгү чектелген балдар дагы ошо адабияттарды окуй алат. Балдар китепканасынын 600га жакын көз азиз окурмандары бар. Аларда көңүлдөн сыртында калтырылбастан кадимки окурмандардай эле камкор инклюзивдүү билим берүү борбору аркылуу атайын Braille тамгаларын окуп билим алышат. Наш центр образования Камкор был открыт. Биздин камкор инклюзивдүү билим берүү борбору АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин колдоосу менен 2019-жылы ачылган. Биздин китепканада өзүңөр көргөндөй лифт бар. Мында видеолорду жаза турган студия да бар. Андан мүмкүнчүлүгү чектелген балдарыбыз акысыз пайдалана алышат. Дагы бизди кубандырган нерсе, бизде Braille тамгалары менен басып чыгара турган принтер бар. Бул Braille тамгаларын көзү начар көргөн балдар үчүн атайын мектеп-интернаттан балдар келип окуу үйрөнүшөт. Мисалы аларга кичинекей аңгеме же ыр керек болсо, биз аларга принтерден чыгарып беребиз. Өткөндө бир балага Алыкул Осмоновдун Кыргыз тоолору деген ырын орус тилинде чыгарып бердик. Же балага бир ырдын үзүндүсү керек болуп калат. Аны жаттап мектепке айтып бериш үчүн. Башкача айтканда, биз мектеп балдары менен тыгыз кызматташабыз. Биз аларга кадимки тамгалар менен да, Braille тамгалары менен да принтерден чыгарып беребиз. Бул эң бир чоң жаңылык, бул жетишкендик да. Печаттап бирдемкени басып жазса бүт бар Braille тамгасында, алардын өздөрүнө бүт шарттар түзүлгөн. Аталган китепкана эл аралык уюмдар, тиешелүү министрликтер менен кызматташууда оңдуу жолго коюшкан. 2024-жылы АКШнын Кыргызстандагы элчилиги менен Маданият министрлиги биргеликте коляскада келген балдар үчүн атайын лифт куруп беришкен. Бүгүнкү күндө бул түйшүк жок. Алар ошол арабасы менен келеби мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн лифт иштейт.
алар 3 сынкабатка чыгып англис тил сабагына киреби же өзүнчө иш чараларга катышат. Буларда өздөрүнүн окуучу адабияттары бар, өздөрүнүн бүт жаңы өнүккөн технологиялар, компьютер, сканер бүт бары аларга ылайыкташтырылганда, анан атайын адистер менен да иш алып барат ал жакта биздин китепканачылар. Бул кимдер? Кулагы начар уккан балдар менен адистер атайын сүйлөшүп, боюнча бул жакта сабактар өтөт. Биздин адабияттарды бул камкор инклюзивдүү борборунун ошо түзүлгөн шарттарын кошо колдонушат. Ата-энелер да өздөрүнчө келет. Анан ата-энелер өздөрүнүн жалдап алган мугалимдери менен деле кошо кирет. Алар үйүндө андай шарт жок да. Анан бизде жана мугалим бул жерден шарттарды колдонуп, аларды окутат. Анан алардын ошо тазалыгы да ал жакта сакталган. Тазалыгы, анан сырт жактан атайын алар киргенге дагы шарт бар. Алар тепкичтер менен чыгышпайт. Мындан сырткары китепканада эл аралык уюмдардын колдоосу менен тексттерди үн менен окуй турган балабулка программасы киргизилген. Аталган программанын алкагында китепканачыларды бардык окурман балдар менен иштөө ыкмалары окутулуп үйрөтүлгөн. Биздин китепканада 5,5 миллион китеп бар да. Ошол бардык манас болобу, бардык тармактар боюнча искусство болобу, бардык 5,5 миллион китептерди балабулка программасына киргизген. Ал жак үн менен берет. Азырынча Айнура деген программада аял окуйт. Өзү ушундай да. Мисалы, манас боюнча кара сөздү окуйт. Манас үчүлтиги мындайды окуйт. Же орус тилинде окуйт. Бул абдан ыңгайлуу. Көз азиз окурмандар буну угат. Флешкасына жүктөп алат, электрондук жагдайда WhatsApp-на жүктөп алат. Аймактарда китепканалар менен да тажрыйба алмашып, 4 жаштан баштап балдар китепканасына келген окурманга мында туура педагогдук мамилеге олуттуу көңүл бурулганы атоо арзыйт. Ал үчүн китепканачылар атайын окуудан өтүшкөн. Чыныгы китепканачынын балдардын баа жеткис сырдуу да, туюк да дүйнөсүнө ата-энелеринен артык сүңгүп кире алышы не деген керемет. 4 жашта эмес, бүгүнкү балдар адамды таанып, мындай дүйнөнү эрте таанып атышат. 4 жаштан эмес. 4 жаштагы бала толук түшүнүп калып атат. Буларчы мындай озек айтып берсең ырды, биз өзүбүз практикада көрүп атабыз. Алар жаттап алып атат. Ошон үчүн биз азыр чек жок. Ата-эне баласынын колунда барында алып келсе деле, анан жөн эле сүрөттүү китептер болот, кыска сөздөр мененчи. Мисалы, Алыкул Осмоновдун Эки жөө дегенди окуйсуң да, мисалы үчүн окусаң, теги бала кадимкидей чип деп көңүл бурат. Бул азыркы балдардын өнүккөнү. Себеби азыр технологиянын өнүгүшүндө ата-энелер менен сүйлөшкөндө айтат. Алар төрөлгөндө эле мультфильм көрөт, музыка угат. Китепканалар жаңыча иштейт. Ошо ар бир ата-эне, мугалим, келген окуучулардын өздөрүнүн социалдык абалына карап иштейбиз. Кээ бир ата-энелер балдарын алып келет, ошол өзү баса элек, бирок түшүнөт. Ырды айтып, анан бизде мына өзүм деле иштөө практикамда болгон, иш чара өткөзүп жүрүп. 1 класска бар эле кыз бүт барын айтат, Алыкулдун ырларын айтат да. Бул ошол окуп бергенде ата-энеси, китепканачылар окуп бергенде үйрөнүп алышат экен. Мурун атайын мектеп жашына чейинки балдар менен көбүнчө бала тарбиячылар, анан мектеп жашындагылар менен мугалимдер, окуучу. Биз кошумча сабак окудук, сертификаттарды алганбыз, балалык бөлүмү, методисттер. Бул жакта биз эмнени окуттук? Балдарды жөн эле, мисалы, бул китепти окугун деп, мурун биз Союзондо ушундай тарбия алганбыз. Түз отуруп оку. Эч жакты караба. Азыр балдар китеп окуганы келгенде биз аларга баланын кыялы менен сүйлөйбүз. Бир китепти алабыз дагы, ал китепти биз жөн эле энесине бул китепти окусаң болот деп коюп койбойбуз. Биз дагы абдан өзүбүздүн тажрыйбаларыбызды көрсөтөбүз. Келе кой, мына бул коенек сага окшош экен. Коенек айтат: "Ой, мол кыздын көйнөгү аябай сонун экен. Мен да ошондой көйнөк кийгим келип атат" дейт да. Китепканачы десе тиги биздин сөзүбүзгө алаксып китепке берилет. Кана көрсөтүңүзчү ошокун. Кана мына көйнөгү жок. Андагы эмне деп атат дейт. Коенек аралап баратып, мынтиптир десе андан ары китепке тартылат. Ушундай жолдор менен китепке тартабыз да. Китепканада балдарга кызмат кылган Россия с вами аталышындагы кошумча билим берүү борбору да иштейт. Анда балдарды кызыктырган заманбап технологиялар менен заманбап китептери бар. Жөн эле карапайым литературадайбыз, китептерден да башка тышкары аябай көп ресурстарды беребиз. Анан биринчиси мондай деген говорящие книги, говорящая ручка деген ресурс бар. Кичинекей бала өзү окуса болот.
Аккордеон, арбуз, апельсин, абрикос. Китептен тышкары баштапкы деңгээлде үйрөткөнгө ылайыктуу конструкторлор бар. Бул конструктордун негизинде балдар токтун кантип иштегенин түшүндүрсө болот. Плюсу бар, минусу бар. Мисалы, аккумулятор бар, батарейка бар. Кандай айырмасы бар аккумулятор менен батарейканын? Эмнеге батарейканы зарядтаганга болбойт, аккумулятордо болот? Анан мисалы бул жерде мындай алынып калса иштейт бекен, иштебейт бекен, же машина токтоп калабы, фарасы күйбөй калабы. Анан дагы тышкары биздин бир жакшы мындай өзгөчөлүгүбүз ушундай чоң экран бар, анан тиги буручта кичинекей планшет бар. Эң кичинекей балдарга, мектепке бара элек балдарга кандай түштөр, анан айдын аттары кандай, күндүн аттары кандай. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 104-чү тескемесин ырааттуу ишке ашыруу өнөктүгү Касымалы Байринов атындагы Республикалык балдар жана жаштар китепканасында максаттуу аткарылып жатканын көрүүгө болот. Тагыраак айтканда, колдоого муктаж балдарыбызды камкордукка алуунун алдыңкы үлгүсүн көрсөтүшүүдө.